Өзгөчө кырдаалдар учурунда сиз эмне кыласыз? В смысле вот кандай? Мисалы үчүн жер титиреди деп коелу, үйүңүздөн от чыгып кетти деп коелу. Ошондо биринчи алгачкы кадамыңыз сизде кандай болот? Кутулуш. Мисалы үчүн жер титирегенде сиз эмне кыласыз биринчи? Жер титирегенде үйдүн бурчуна отурам. Каякта бурч болсо. Бурчтарда көбүрөөк аман калуу немелери бар. Үйдө өрт чыгып күйүп атса эмне кыласыз? Сразу эле дымдалган баягы полотенцаны же платочкини алып оозубузга жабабыз. Анан жөрмөлөп чыгып кетет. Мен сактанат элек да эми. Жер титирегенде кантип сактанасыз сиз? Сыртка чыгасыз үйдөн. Кокустан үйүңүз күйүп кеткен учурда кандай кылып сактанасыз? Кой Кудай сактасын, ондан чыгып кетебиз да. Өзгөчө кырдаалдар учурунда эмне кыласыз? Эмне болот түшүнбөдүм да. Мисалы үчүн жер титирөө болгондо, мисалы үчүн үйдөн от чыгып кеткенде же болбосо сел келип атканда. Жер титирегенде ушу деболдун тагына барып отуруп алам, то есть. Вот. Кудай сактасын, ондай болбосун эми вообще. Мисалы үчүн кээ адамдар шок болуп паникага түшүп кетет го, мүмкүн болушунча өзүн колго алып, ошол жерден тезирээк качып кетишке аракет кылыш керек. Ал убакта эң биринчи документтер алып чыгуу керек. Документ алып чыгып, коопсуздук эмелерди колдонуу керек. Эң биринчи документ алып чыгып сыртка чыкмакмын, эң биринчи. Документтер оңойдо болуу эң биринчи. Ошо эгерде башталган болсо документтерди алып эле, жакын эгерде үйдө жаш бала болсо жаш баланы, кар адамдар болсо кар адамдарга жардам берип, эшикке чыгыш керек. Ол нерсенин мындай өзүнүн эрежелери бар да. Ошону аткарыш керек. Ошо. Сен кайсы эрежесин билесиң? Мисалы кайсын дейсиз? Мисалы үчүн үйдө өрт чыгып атса сен биринчи эмне кыласың? Биринчи ошол өзүнүн эрежесин сактаганга аракет кылам. Кандай ошо эрежеси? Ошол мындай баягындай кыскасы мындай өрт чыгып атат го. Ошону мындай өзүнүн баягы газ баягы эме болор го. Ошону эме кылам да. Сиз жер титирегенди көрдүңүз беле, байкадыңыз беле? Көрүп эле жүрөбүз, монда өзүң жоготуп коесуң го, өзүң кайкырышып, эмне кылышың билбей, неме болуп каласың го, нерсе болуп. Ошондо эмне кылыш керек өзү? Туура жол кандай? Туура жол сактаныш керек, ошо столдордун тагына кириш керек дейт, анан бурчка туруш керек дейт, ошо туурабы? Туура. Бурчка туруш керек, анан столдун тагына кирип кетиш керек дейт. Теге мисалы үчүн айталы бир стол болсо, столдун мындай жашынууга аракет кылган, столдун астына мындай кандай бир кырдаалдан чыгууга аракет, коркунучтуу кырдаалдан чыгууга аракет кылабыз да.